Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Урматтуу момун мусулмандар, касиеттүү кулуңар аткан кыргыз элим. Биз мынакей Кудай буйруса Индия жеринде марказ деп коет. Бул жерге могу марказга канчалаган 100дөн ашуун мамлекеттен 3 айлык, 4 айлык дааватка келишет. Жакшы билесиздер, бул жерге аябай жан дүйнөсүн тазартып, ушундай жан дүйнөсүнө илим алып, билим алып кетишет. Бул жерде кандай гана шейхтер бар, канча калаган мамлекеттен келген ушундай шейхтер бар. Биз буга чейин дагы бир болгонбуз. Кудай буйруса бунусуна дагы бир жакшы ниет бар. Бул жерде жок дегенде бир 3 күндүк даават кылып кетейли деген бир жакшы ниеттер болуп атат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мынакей ушундай жерден караңыздарчы кандай гана инсандар чыккан. Бул марказдын тарыхын толук биле элекпиз, бирок угушубузча бул жерге бир арабтар келип канчалаган акча беребиз, акча бөлүп беребиз. Бул зданияны жаңылайлы десе жок деп, бунун ушундай жетекчилиги жок деп баш тартып койгон экен. Эмнеге анткени чет жактан канчалаган мамлекеттен келген момун мусулман бир туугандар ушундай жерге келип жан дүйнөсү тазарып, ушундай нерседен сабак алып кетсин деп атайын тийгизбейт экен. Бул жерде дайыма 10.000 деген адам үзүлбөй ушундай дааватта турат экен. 10.000 деген киши. 10.000 кишиден кем үзүлбөйт экен. Ушул жерге биринчи келип, анан бул жерден бөлүнөт. Бангладеш жана башка жерлерге ошо 3 айлык дааваттарга бөлүнүп турат. Мынакей урматтуу кыргыз элим, Индия жеринен, марказдан баарыңыздарга ысык салам. Ар бириңиздерге Аллах таала насип эткен болсун ушундай жерге келип даават кылганды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.